Саламатсыздарбы? Бул видеодо тексттик процесстер Microsoft Word программасынын интерфейси менен таанышабыз. Жана ошондой эле ушул жерде эскертип кетким келип турат. Бул тексттик процессор Microsoft Word программасы жөнүндө жана ошондой эле анын баардык мүмкүнчүлүктөрүн ачып берген жана окутуп үйрөткөн толук курс баштадык. Бул курстун алгачкы сабагы демек ушул программанын интерфейси жөнүндө болмокчу жана ошондой эле мындан кийинки сабактарда ушул программанын ар бир мүмкүнчүлүгүн толук кандуу ачып берип жана үйрөткөнгө аракет кылабыз. Ал видео материалдар баары каналга жүктөлүп турмакчы, андыктан каналга катталууну унутпайбыз. Жана жүктөлгөн видео материалдар боюнча алгачкылардан болуп кабардар болгуңуз келсе, анда коңгуроо белгисине басканды унутпаңыз. Эми интерфейске киришүүдөн мурда алгач дагы бир нерсени эскертип кетким келип турат. Менде бул жерде Microsoft Word программасынын 2019-версиясы, сизде мисалы 2016, 13, 10 же болбосо 2007 версиясында болушу мүмкүн. Демек бул версиялар бир аз бири-биринен айырмачылыгы бар. Бирок аябай чоң бир айырмачылык менен айырмаланбайт. Болгону ушул акыркы версияларында бир аз толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген. Жана интерфейси да бир аз айырмаланышы мүмкүн, бирок аябай чоң эмес. Эми интерфейс менен таанышуудан мурда алгач интерфейс деген түшүнүккө аныктама берип алалы. Интерфейс деген эмне? Интерфейс деген демек бул ушул программа менен колдонуучунун ортосундагы баарлашууну же болбосо байланышты камсыз кылып берүүчү каражаттар. Эми кайсы каражаттар ушул программа менен биздин ортобузда же болбосо колдонуучунун ортосунда диалог түзүп берүү мүмкүндүк берет. Эми алгач биз программага киргенибизде мындай бир терезе ачылат. Бул терезе бул баштапкы экран болуп эсептелинет. Бул баштапкы экрандын могул бөлүгүндө бул ушул программада иштеген акыркы документтер жана файлдардын тизмеги берилет. Жана бул оң өйдөңкү бурчта бул Microsoft'тогу биздин ар бир колдонуучунун учетный записи жерде орун алат. Андан сырткары демек бул жерде ар түрдүү тематикадагы даяр шаблондор жана ошондой эле бош шаблондор да жайгашкан. Эми мисалы керектүү болгон шаблонду тематикага издеген тематикаңызга да алып келген шаблонду тандап алып, ичиндеги өздүк маалыматтарыңызды киргизип, өзгөртүп колдонсоңуз болот. Мисалы өйдөдө бул ар бир тематика боюнча бөлүнгөн. Мисалы карточка дегенге кирсек, мындай бир ушул тематикага тиешелүү болгон шаблондорду интернеттен бизге мындай жүктөп берет. Каалаган максатка шайкеш келген шаблонду тандап алып, өзгөртүүлөрдү киргизип колдонуу мүмкүн. Биздин учурубузда биз документ же болбосо бош шаблонду тандайбыз. Демек бизде жумушчуда ушул Microsoft Word программасынын жумушчу терезеси ачылды. Жана өйдөдө бул жаңы түзүлгөн документибиз же болбосо файлыбыз биздин сакталган жок. Алгач ушул сактап алуудан баштайлы. Сактоо үчүн Ctrl+S'ти басабыз. Демек ушул файл кайсыл жерде жайгашыш керек, ошол жайгашуу ордун көрсөтүп жана бул файлдын аталышын беребиз. Мисалы интерфейс болсун, сохранить. Демек бул жерде аталышы өзгөрүлдү файлдын. Эми интерфейске келели. Интерфейске кайсыл каражаттар тиешелүү, кайсы элементтер тиешелүү? Эми алгач бул өйдөңкү сол бурчта жайгашкан бул панель быстрого доступа болуп эсептелет, же болбосо тез жетүү панели. Тез жетүү панелинде бул жерде эң көп колдонулган командалардын белгилерин жайгаштырып, жана ошол командаларды колдонуу мүмкүнчүлүгү бар бул жерде. Мисалы, ошол командаларды кошуп, жана бул жерден командаларды өчүрүү да мүмкүнчүлүгү бар. Эми ал үчүн мисалы менин учурумда бул жерде сохранить, жокко чыгаруу, отменить жана ошондой эле повторять, кайталоо командасы жайгашкан. Мисалы сиз башка дагы бир команданы көп колдонсоңуз, ушул жерге жайгаштырып алсаңыз болот. Ал үчүн бул кичинекей 3 бурчтук белгисине киребиз, жана бул жерде командалардын тизмеги бар. Мисалы создать мындай түрдө кошуп алсак болот. Жана ошондой эле эгерде сиз издеген команда могул жерде жок болгон үчүн, бул командалардын тизмегинде жок болгон учурда, анда другие команда дегенге басуу керек. Ал үчүн бул жерде бир топ командалардын тизмеги берилет. Бардык командалардын ушул жерде керектүү мисалы командаларды тандап, жана ошондой эле добавить этип, окейди бассак, бул жерге ошол команданын белгиси кошулду. Эми демек кошкон сыяктуу эле бул командаларды өчүрүү да мүмкүн. Мисалы ушул команданы өчүрүү керек болсо, демек ушул командага курсорду алып барып, жана ошондой эле мышканын оң жагын басканыбызда удалить с панели быстрого доступа. Демек ушул тез жетүү панелин өчүрүп салабыз.
демек бул интерфейске тиешелүү болгон каражаттар. Демек бул жерде аталыш берилет. Андан сырткары бул жерде ошол ар бир колдонуучунун Microsoft'тогу учетный записи берилет. Ал эми бул жерде 3 белги же болбосо команда бар. Бул жерде закрыть командасы жана ошондой эле кичирейтүү, чоңойтуу экранды жана бул жерде экранды түрүп коюу белгилери же болбосо кнопкалары жайгашкан. Эми андан сырткары бул жерде лента, менюлар лентасы деп да коет жана ошондой эле вкладкалар деп айтылат. Бул негизинен булар вкладкаларда ар бир вкладкада өзүнүн аткарган функциясына жараша командалар топтолгон. Мисалы, главная вкладкасына негизинен бул жерде редакторлоого жана форматтоого тиешелүү болгон командалардын топтому жайгашкан. Мисалы, буфер обмена жана редактирование деген бул эки бөлүм. Бул негизинен бул редактированияга же болбосо редакторлоого тиешелүү болгон командалар жайгашкан. Ал эми бул шрифт жана абзац жана стили деген бул бөлүмдөгү командалар бардыгы негизинен форматтоого тиешелүү болгон командалар. Эми андан кийин мисалы вставка вкладкасына негизинен ушул коюуга мүмкүн болгон графикалык объекттер жайгашкан. Бул жерде иллюстрация деген бир бөлүмдө бул жерде ушул бардык графикалык объекттердин топтому жайгашкан. Бул жерде сүрөттөрдү коюу мүмкүн, фигураларды же болбосо смарт-арт даяр схемаларды коюу мүмкүн жана диаграммаларды түзүү ушул вставка аркылуу жүргүзүлөт. Андан сырткары бул таблица дагы ушул вставка вкладкасы аркылуу жүргүзүлөт жана бардык коюуга мүмкүн болгон нерселер бул вставка вкладкасына жайгашкан. Ал эми конструктор жана макет вкладкасында бул ушул барактын параметрлерин аныктоого тиешелүү болгон бардык командалар ушул вкладкаларда жайгашкан. Эгерде сизде 2010 версиялар же болбосо 2013 версиялар болсо, анда бул жерде конструктор макет эмес, сизде разметка страницы деп турушу мүмкүн. Демек, разметка страницы дагы жайгашкан командаларды бизге эки вкладкага бөлүп, бул жерде конструктор макет деп 2019 версияда өзгөртүлүп толукталган. Сизде эгерде разметка страницы болсо, бул разметка страницы аркылуу ошо барактын параметрлерин аныктоого тиешелүү болгон бардык командалар жайгашкан. Ал эми ссылкиде бул шилтеме деп которулат. Демек, ошол шилтемеге тиешелүү болгон бардык командалар, мисалы оглавление же болбосо сноски, буларды биз кийинки видео сабактарда ар бирине кенен токтолобуз. Демек, бул жерде ошол шилтемеге тиешелүү болгон командалар. Жана ошондой эле ар бир бул вкладкада ушул аткарган функциясына жараша бир типтеги командалар ушул вкладкаларга топтолгон. Мисалы, ушул экрандагы параметрлерди оңдоп түзөө үчүн, мисалы, видке кирүү, бул вид вкладкасында жайгашкан. Мисалы, сетка коюу мүмкүн бул жерден. Бул демек экрандагы кандайдыр бир параметрлерди оңдоп түзөө мүмкүнчүлүгү бар. Эми жана ушул жерде бул вкладкалар болду. Эми контексттик вкладка деген түшүнүк бар. Контексттик вкладка деген эмне? Контексттик вкладка бул ушул кандайдыр бир графикалык объект менен иштөөдө жаңы кошумча ачылган вкладкалар болуп эсептелет. Мисалы, бул графикалык объекттер негизинен бул вставка вкладкасында дедик. Мисалы, бул фигураны жөнөкөй эле фигура алып көрөлү. Мисалы, бул жерде фигура койгонубузда байкаган болсоңор, бул справка вкладкасынан кийин жаңы формат деген вкладка ачылды. Демек, бул вкладка контексттик вкладка болуп эсептелет. Бул контексттик вкладка бул өйдөдө средства рисования деп турат. Демек, ушул контексттик вкладка аркылуу ушул фигурага кандай өзгөртүү киргизүүнү кааласак, демек ушул контексттик вкладка аркылуу иштейбиз. Демек, бул контекст вкладкалар кандайдыр бир графикалык объект менен иштөөдө ачылуучу кошумча вкладкалар болуп эсептелет. Эми дагы эмне тиешелүү? Бул линейка бул жерде көрүнүп турат. Бул линейка бизге кандай кызмат кылат? Кандай функцияны аткарат линейка? Линейка ушул рабочий область же болбосо жумушчу область аныктоого жардам берет. Жумушчу область деген бул текст жазууга мүмкүн болгон область болуп эсептелет. Ушул барактын текст жазууга мүмкүн болгон аймагы бул рабочий область болуп эсептелет. Эми, мисалы, бул линейка аркылуу ушул
жумушчу областты аныктоо мүмкүн. Мисалы бул жерде курсор турат, курсордун сол жагына жазуу мисалы мүмкүн эмес. Мисалы бул линейканы жылдыруу аркылуу бир курсорду да жылдыруу мүмкүн. Демек бул рабочий областты же болбосо жумушчу областты кеңейтип берди. Демек бул линейка бул горизонталдык жайгашкан жана ошондой эле бул вертикалдык түрдө жайгашкан. Бул жерде да линейка турат. Бул линейканы алып салуу да мүмкүн. Бул жерде демек вид вкладкасына кирип, бул линейкада деген птичканы алып койсок, демек ал линейка жок болуп кетет. Мен мисалы коюп коюуну туура көрөм. Себеби дайыма мисалы колдонууга ыңгайлуу болгон, мисалы рабочий областты аныктоого мүмкүн болгон жана жардам берген бир элемент болуп эсептелет. Эми дагы эмне тиешелүү интерфейске? Интерфейске бул жерде абал панели болуп эсептелет. Бул абал панелинде ушул канчанчы баракта иштеп атасың, мисалы көп барактуу документ болгон учурда, мисалы 100 барактуу документ болгон учурда 13-чү баракта иштеп атсак, эгерде бизде болгону бул жерде бир эле барак болгон үчүн бир барактуунун биринчи барагында турасың деген мисалы түшүндүрөт. Эгерде 100 болгондо, мисалы 16-чы баракта иштеп атканыбызда 16 is 100 деп берилмек. Мисалы 100 барактуунун 16-чы барагында иштеп атасың деген. Демек бул учурдагы абалды көрсөтүп туруучу панель болуп эсептелет. Жана ошондой эле бул жерде число слов деп турат. Демек ошол канча сөз жаздың, ошол сөздүн саны дагы бул жерде көрүнүп турат. Андан сырткары демек бул кыргызский деп турат бул жерде. Менде кайсы алфавитте, кайсы тилде жазып атасың, демек ошол бул жерде ошол тилдин аталышы көрсөтүлөт. Андан сырткары интерфейске тиешелүү болгон бул жерде 3 режим бар. Бул режим бул окуу режими, ал эми бул болсо разметка страницы, ал эми бул болсо веб режим болуп эсептелет. Андан сырткары бул жерде тиешелүү болгон интерфейске бул масштаб болуп эсептелет. Бул масштабты чоңойтуу жана ошондой эле кичирейтүү мүмкүн. Мисалы кээ бир учурда момундай бир кичире болуп калган учурлар болот, кандай чоңойтууну мисалы билбей калган учурлар болот. Демек мында бул болгону масштабты нормалдаштырып же болбосо чоңойтуп коюу гана жетиштүү. Жана акыркы бул прокрутка болуп эсептелет. Бул прокрутка бизге кандайча жардам берет? Же болбосо программада иштөөдө бизде программа менен диалог түзүүдө кандай бизге жардам берет? Бул прокрутка демек бир канча мисалы барактуу документ менен иштеп аткан учурубузда бат өйдөгө же болбосо ылдыйга түшүп же болбосо өйдөгө чыгууга, мисалы барактар аркылуу чыгууга жардам берет. Мисалы азыр бизде бир эле барак болгон үчүн, мисалы бат ошол барактын акырына жана ошондой эле өйдөсүнө чыгып бул баракты көрүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисалы көп барактуу болгон учурда мисалы прокрутка бизге аябай чоң жардам берет. Эми демек интерфейске тиешелүү болгон бардык каражаттарды айтып өттүм. Бул каражаттардын жардамы аркылуу биз ушул программада иштей алабыз жана ошондой эле программада кандайдыр бир иш аракеттерди аткара алабыз. Эми демек бүгүнкү сабагыбыз жетиштүү деңгээлде түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактарда жолугушканча